күнүнө арналган салтанаттуу иш-чарага кош келиңиздер. Ушул демилге Кыргызстанда жыл бою ар бир айылда, ар бир областта, ар бир азыр аймактарда жоолук күнүн белгилеп калышты. Бул ак жоолук деген бул энеликтин белгиси. Эне деген бул дүнүйөнүн кармалып турушуна, дүнүйөнүн ушундай бир колдон чыкпай турушуна себеп болгон улуу зат. Мусулман аялдардын паспортко жоолук менен түшүүсүнө чоң мүмкүнчүлүк түзүп берген. Бүгүнкү заманыбыздын баатыры үлгүлүү айым Жамал Фронтбек кызы. Кол шабуулар менен коштолобуз. Биз эң биринчи ушу динибизге баш ийип, бул ислам дининдеги парзды биз аткаруучубуз деп, ошол үчүн биз жоолук салынып атабыз. Барыңыздар билгендей эле ушул 94-жылдан баштап эле биз жоолуктун үстүнөн күрөшүп келатабыз. 26-27 жыл болуптур. Аялдарга билим алуусуна, кыздарга мүмкүнчүлүк түзүп берип, школго, институтка, университетке иштеп аткан жеринен кубалап атканда кайра аларды киргизип, жоолукчан иштеген укугусу бар деп, паспортко жоолукка түшүрүүгө, эми буга биз өтө бир комплекстүү 26-27 жылдан бери иш кылыптырбыз да. Жамал Фронтбек кызы мен абдан сыйлайм. Бул аялдын эбегейсиз чоң эмгеги кеткен. Эгерде аял жоолук салынып алса эле, ал бир кандайдыр караңгы аял дегендей бир мамиледен арылткан аялдардын бири деп эсептейм. Депутаттын удостоверениесине түшкөндө жоолукчан түшүүнү чечтим. Анан мага жакты. Анан жо мен паспорттарымды тез арада алмаштырайын, жоолук менен түшөйүн деп. Мына жакында эле жоолук менен түштүм. Кудайым буйрса колума ала элекмин. Эми алам. Чоң күрөш десек болот да. Азыр ошол паспортду ачкан сайын мен кубанам. Чын эле биз ушул натыйжага жете алдыкпы деп да кээде ишенбей кетем. Жоолук мен үчүн тазалык, арулук, бул энелик, мээрим, бул деген назиктик. Азыркы биздин коомубузда ушундай сапаттар аялдарга абдан керек. Ошондуктан жоолук мен үчүн бул жол. Бүгүн ушул айымдарды көрүп, ушу жоолук күнүн бир майрам кылып атканда мен үчүн бир сыймык болду да. Демек менин ушул жашоомдогу 26-27 жыл бекер иш кылбаптырмын.